Мына жақында эле темир жолдогу ири коррупциялык схема ачылды. Бул эми схема кече эле жакында пайда болгон эмес да. Бул көп жылдан бери келаткан схема деп мына эсептейбиз. Мына ушундай маалыматтык органдар мага да беришти. Эмнеге бул ачталган эмес? Эмне үчүн дегенде, ошо текшерүүчү органдар менен ошол жердеги иштеп жаткан темир жолдо иштеп жаткан кызматкерлер менен алар биригип алып бул схеманы түзгөн. Ошондуктан көп жылдан бери бул схема ачыкка чыккан эмес. Биз ичип жеген аткамлер менен гана эмес, аларды жаап жашырып, кошо табакташ болуп келаткан укук коргоо органдарына да бетин ачышыбыз керек. Аларга дагы кара тайоосуз күрөш жүргүзүлөт. Мына мен алдырдым. Ушу 2 жылда канча жолу темир жолго, бир мисал айтып кетейин, темир жолго текшерүүлөр барган деп. Эсептөө палатасы барган, салык инспекция барган, финансы полиция барган, прокуратура органдары барган, органдары 18 текшерүү барган. Ошонун баардыгы таза деп мына жаап келген. Мына коррупцияны күрөштүн кайдан акча атабыз биз? Биз акча атабыз. Ошо коррупцияны күрөшүп аткан органдар. Ошол мамлекеттин элдин кызыксында тура турган органдар. Ошого бөгөт коюп аткан органдар өздөрү кошулуп алып, бирге схема түзүп алып, табакташ болгондо мына биз ушундай кыйналып атабыз. Мына буну дагы атайын тергөө органдарына түзүп киргизип атып алып чыктык, буну дагы алып чыктык. Мына ошондуктан биз кийин мына ушуну баштадык. Азыр органдар ошол текшердиңби, ошону жаптыңбы, сен жооп бер. Ошон үчүн ошол жерде отуруп иштеп атасың, айлык алып атасың. Ошол жерде балачкаң багып атасың. Мына ошол текшерген темир жолду прокуратура кызматкерлерин дагы, финансы полициянын дагы, эсептөө палатасына, салык инспекциясына жоопко тартыш керек. Антпесе бул токтобойт. Мына ушуну азыр биз колго алып атабыз. Буюрса бул боюнча дагы катуу иштер жүрөт.